Бүгүн 22 апрель күнү Кыргыздын чыгаан төкмө акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Маркум менен коштошуу үчүн жакындары үзөңгүлөштөрү болуп, жалпы саны 200гө чукул адам келди. Бир тууган агасы Айдарбек Иманалиевге сөз берилип, ал инисин жоктоп, көзүнө жаш алып, бир тууганы менен коштошту. Бүгүн Элмирбектин бул жашоодо адамдын баарына келиши өлүмгө моюн сунуп арабыздан кош айтышып кетип отурат. Иним бул жашоодо аз жашаса да, саз жашап, кыргыз эл үчүн, кыргыз элинин маданиятына эмгегин сиңирип, алгылык иш кылганы алдыда айтылган инсандардын сөздөрүнөн билинип турат. Не дейм? Ажалга айла жок экен. Арабыздан кетип отурасың, кагылайын иним Элмирбек. Жаткан жериң жайлуу, топураң торку болсун. Кош асыл залкарым. Элиң, кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарың, жора жолдошторуң, досторуң, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Кош. Зыйнатта сөз алган Элмирбек Иманалиевдин жакын досу акындын өмүрү элдин тагдыры менен туташ болгонун, ал элдин ар бир маселесин жүрөгүнөн өткөргөнүн айтат. Элде мындай суроо турат. Элмирбек эмнеден өлүптүр деген суроо турат. Элмирбек чоң кайгыдан өлдү. 30 жылдан берки кыргыз эли көтөрүп тартып жаткан азап кайгыдан өлдү. Элмирбек мансап, бийлик насабынан өлгөн жок. Элмирбек бийлик үчүн, мансап үчүн бирин сатып, элин сатып, жерин сатып жүргөндөрдүн азабынан өлдү. Элмирбек ар бир кыргыз жараны 15 күнгө жете турган акчасы жок. 5 килограмм un келгенде энесин көргөндө ыйлаган энелердин көз жашынын азабынан өлдү. Сөзгө чыккан драматург Султан Раев Иманалиев тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бактылыкты узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Мына ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбекибизде бар эле. Бүгүн биз Кет Буканы, бүгүн биз Калыгулду, бүгүн биз Балык-Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сагынбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести, Айталаны, Туганбайды биздин илибиз менен чогуу акыркы сапарга алардын уруху менен кошо узатып жатабыз. Маркумдун шакирти өкүл баласы Азамат Болгонбаев да устатын эскерип өттү. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз.
Siz kumurskadan başlap Kudayga çeyin suyup yaşadınız. Siz özünüz azdek tutkan, özünüz jakşı görgön ala toğumuzdan dağı biyik yaşadınız. 2001 жылы siz anda uluu önörüdün uçuğun ulagan yıldız bolup janıp turgan uçurumuzda men takası jeşilgen batinkemde Oşbazardan algan çoң çapanımды ороnup alıp gelgen айтышты бүгүн дагы эсте болдурам. Тилекке каршы ошол айтыштын аягы, ошол айтыштын акыры ушинтип түбөлүк менен бүтөт экен. Сиз Романдын Ырчуулунун артынан кеттиңиз. Сиз Арыстанбектин артынан кеттиңиз. Сиз Токтогулдун Эшмамбеттин, андан бери карасак Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эстебес атабыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт дагы болдум. Кудай насип кылып буйруган экен, өкүл бала да болдум. Устатым катарындагы, асыл замандашым катарындагы, атам катарындагы мен сизге миң ыраазымын. Сиз да жалпы кыргыз элине ыраазы болуңуз. Кош болуңуз ата. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына келген Садык Шернияз көзүнө жаш алып, өзүнүн сөзү менен элди ыйлатты. Биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда калайык калктын баары чогулуп, суусарды өтөй кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Каям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дуанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Кирейин десең жаргат жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо да обону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы обон болбосун, бүлөгөн кылычтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайта тирилип келгендей шаңшыган обону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт дейт, кечирип коелу туугандар. Ыйлай турган күн болуп турат бүгүн. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзгө жаш алабыз? Элмирбек элдин гүлү болду. Ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды даңктап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу, акын десең акын, санатчы десең санатчы. Санатта Элмирбекти ким айта алды эле? Манас айтса, манасынан манасчылар суктанган. Оон айтса ар бир обону шедевр болгон Элмирбек бүгүн айрылып турабыз Элмирбектен. Эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Эми наркы дүйнөгө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айнан Элмирбек сен де келип калдыңбы деп. Ошол жерде эчтекем бар.
эстеке мерекелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Ияздек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу кыргыз элине ушундай оочуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an namazlarımızı kabul kıl ya Rabbal alemin. Allah subhanahu wa ta'ala özüne uruğ ayın Ramazan'dan aslında şu bir tuğanımızı özüne tapşırıp yatağız. Bardığımızın kaygımız kapıday talı özünün sabır doğruluk verip yardım bergen Kur'an dualarımızın bağlılığını kabul kıl ya Rabbal alemin. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetike ya Rabbal alemin. Коштошуу зыйнаты бүткөн соң Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Супер ТВ каналынын жалпы жамааты акындын жакын санаалаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.